Ушундай турам дагы көзүмөн жаш кетти жаңы жердечи. Көзүмөн жаш кетти дагы. Ушундай туруп, я Алла, эмне болуп атат дедим да мен жаңы жерде туруп алыпчы. Кандай эмне болуп атат депчи эми бул скромный болуп атат просто. Эрис качтымды билген адам жок да дейм. Просто скромный болуп келе атат да. Жок, скромный эмес. Жардыңар бир окшойбу? Зекет боюнча закет бериш керекпи? Канча бериш керек? бербей койсо болобу? Бербей койсо. Жолдорун таап өткөндө бир байкеден сурагандай. Зекет бербей койсо болот. Так, бизде конокто бүгүн ассаламу алейкум. Эрнис. Алейкум ассалам. Эрнис качтымды билбеген адам жок болсо керек, Бүгүн Ошто Эл Базар деген дүкөн ачып аткан экен, келип конок болуп, таанышып, анан биздин көрүүчүлөргө, жаш ишкерлерге дейли, сонун бир мотивацияны, бизнестин ичиндеги бир сырларды, болуп аткан нерселерди чагылдырып берейин деген ниет. Алла разы болсун. Рахмат силерге да. Биздин көрүүчүлөр билбеген дагы бир тааныштыруу кылып койсок отдельный. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Манас Тасыр, Алла разы болсун. Бүгүн өзү бая деле айттым эле. Бул уста көрдү деген ушу кыргыздар деле болсо керек депчи, ушу уста көрдү кылып коеюн деп ушу жакшы ниет менен келиптир. Ошол эми баягы эки мусулман жолукса, өзүнүн кылып аткан ишини жолукса, мындайча айтканда, өзүнүн мнениясын алмаса, бул өтө бир жакшы нерсе да. Биз уже бул эфирге чейин, бул эмеге чейин азыр тартылып атат да. Булга чейин деле биз бир сааттан ашык сүйлөшүп отурдук. Мындай таксырдын сөздөрүн уктук, биздин сөздөрдү уктук, биз дагы кээ бир жерден сабак алдык. Балким сиз дагы сабак алгандырсыз, Суроолорду сразу берип кетейин анда. Ооба. Эрнис качтымыз каяктан чыккан? Кайсы жердин кулуну? Жаштык кандай өткөн? Өзүм жөнүндө? Ошол жөнүндө. Өзүм айылда эле чоңойгом. Таза эле мал карап, аттарды карап. Аскат экен сөз болуп кетти да. Жок, реально эле өзүм мындай таза эле айылда эле чоңойгом. Өзү эмеде Москвада апамдар ошол эми баягы жокчулукта үйдөгүлөр апамдар атамдар Москвада жүрүп, мен Горный Алтайда төрөлгөм. Ошол жакта төрөлүп 9 айлыгымдан баштап 4-5 класска чейин айылда чоңойгом. Кайсы жакта айыл? Өзгөндө. Каролдо таза эле айылда ушундай кезүүгө чыгып, как положено эле айылда эле чоңойгонбуз да. Айылдын ичин көрүп чоңойгон. Айылдын ичин көрүп эле. Отделяция эте тургандай бир сонун мектептерде окуп жүргөн эме жок. Ошо мектеп боюнча айтып кетсем, өткөндө бирөө жазып калды эме депчи. Эрнис байке, эмеңиз анча-мынча блогерлерге караганда мындай грамматикаңыз бир аз жакшыраак экен, мындай бир аз барго слишком көп ошибкамен жазганчы, аларга караганда бир аз жакшыраак экенсиз деп жазгандан мен тамашалап айтып койдум да. Тамаша бир жагынан караганда чын да. Мен бул жака Ошко 5-чи класста көчкөм. Манас мектеп бар го, Манаста окугам. Ушул жака келгенде, ошол учурда мен карындашым 1-чи класска барган. Ошондо карындашым 1-чи класска барып аткандагы программаны мен бул жака 5-чи класска кирип атканда экөөбүз бирдей окуганбыз да. Ошо эмнени айткым келип атат, мындай тамганы ошо мындайча айтканда толук 5-чи класска өткөндө анан жаттап бүткөм да, мындайча айткандачы. Кошуп окуганды, эмелерди ага чейин мындай. Эми айылда эле жүрүп жүргөн экенбиз да, мал карап, эме кылып элечи. Ошондо болгондо толук бүткөнбү? 9-ч класс бүткөн. 9-ч класстан кийин болгон эмес ол. Жок, 9-ч класстан кийин окугам. 9-ч класс. Колледждеби? Колледжде. Кайсы колледжде? Мукта окудум, Бишкекте. Мукта ал жакта дагы толук окуп бүтүрө алган жокмун. Жумушка байланыштуу. Базарда иштеп, нары бери болуп калгандан кийин эмеде окудук. Эми баягы өзүмдүн окууга болгон шыгым катуу жок экен да, меникичи. Бирок түшүндүгү эмелерим жакшы эле. Анан кийин авиационда окудум. Авиационда 1 жыл окудум. Авиационда да эме пилот болом деппи? Жок, эме болом деп. Стюардпы? Бортпроводник деп. Ошондой болом деп. Зал кулактан байкадыңар да, кулактан. Бул модель болуп жүргөндө көрүп жүрөт элекпиз. 16-17 жылдары. Канча жаштан баштап зал болду. Мен просто буну эмнеге сурап атам? Тренировкадагы адамдын стратегический ойлонушуна, физикасы, дисциплинасы өтө чоң таасир берет экен да. Мен өзүм баягы стрит воркаутер болуп жүргөм. Турникмен болчу. Форманы келтирип алып, ошол өтө катуу мага берген пайдасына. Дисциплина тармагынанчы. Канча жыл зал болгон, жаш канчага чейин. 4-ч классымдан баштап тренировка кылдым. 4-ч класстан баштап үзбөстөн бир 9 жыл кылдым окшойт.
үзбөстөнчү. Ошо 9-класс бүткөндөн кийин деле кылып жүрө бердим. Тренировка бул өтө жакшы нерсе да. Бул тренировка адамдын өзүнө ишенимди пайда кылат. Ар бир адам тренировка кылыш керек. Анан залдагы тапкан досторум менен азырга чейин сүйлөшөм да. Бул залдагы дос, катнаш болот. Залдагы дос бул башкача дос да. Мисалы үчүн мен азыр киммин, мурда ким билем, ал досторум карабайт да сен аларга ошол эле адамсың да. Ошон үчүн залдан мындай досторду табыш керек. Мен баарына сунуштайм. Балким кээ бир жаштар көрүп атса, ойлойт дейм, зал мага эмне кереги бар депчи. Айым ачык эле айтканда бир 2 саат кетет да тренировка кылганчы. 2 саат жөн эле кино көрүп же болбосо мындай эле бир керексиз эле нерселерге пайдаланып коюшубуз мүмкүн дейм. Көп ошондой. Ошол азыр убакытты ушундай туура пайдаланышыбыз керек да. Ар бир минутага чейин керек болсо график түзүп алып, мен мынанча күнү саат мынанчадан мынанча кылам деп, көпчүлүк жаштар ошону кылбайт да. Мен сразу эле кызык суроо. Күнүмдүк план жазуу барбы азыркы убакытта? Күнүмдүк план жазуу жок. Или, допустим, неделяга же айга же мага иш чыкканга карап кете береби? Жок, мен мындай кылам. Мисалы үчүн, күнүгө кечинде үйдө өзүм отуруп алып, жалгыз отуруп алып бир өзүмчө эле өзүм ичимден бир жарым саат же болбосо бир 10 мүнөтпү, жарым саатпы примерно бүгүн эмне кылдым, туура нерселер кылдымбы же туура эмес кылдымбы, эртең эмне кылышым керек, бүрсүкүнү эмне кылышым керек, ушундай бир күн сайын ушул пландарды кылып жүрөм. Ошону ар бир адам ошону кылыш керек. Адам өзүнө отчет бериш керек. Уже бул автоматизированный экен да? Ооба, бул мен каалабаймбы өзүмчө болтурам, телефонду коём, как положено коюп туруп, же болбосо жатып алып бир 10 мүнөт, 15 мүнөт бүгүн эмне кылдым, кайсы адамга жаман сөйлөп койдум, кайсы адамга корс сөйлөп койдум деп баягындай адам өзүнө отчет бериш керек да. Эгерде адам астыга жылам, өсөм дей турган болсо, ал сөзсүз адам өзүнө отчет бериш керек. Өзүнө отчет бербеген адам бул билбейм, астыга жылыш өтө кыйын болсо керек депчи. Мощно. Зал, значит, эмне себептен именно борьба болгон? Борьба беле? Вольный борьбабы? Биринчи ооба, вольный борьба. Көчө тармактанбы, мындай пацанский движениялар болуппу же ата-эне бергенби? Жок, мен тагам бар, Алмаз деген. Азырга чейин мындай аябай катуу формада 86-жылкы мындай жакшы формада азырга чейинчи өзүн до сих пор күн сайын тренировка кылат. Эми жумушка байланыштуу бир аз ал кээде болот, кээде калып калат да. Ал постоянно дагы эле залда. Ошол тагам залга алып барганда, залга алып барып, эринес тренировка кыл деп, мен 4-класста барып баштасам, ал мен ошо акылыма киргенден баштап эле тренировка кылдырат да. Залга чейин эле мен тренировка кылып жүргөнмүн да. Анан ошонун айынан барып калгам залгачы. Тагам кийин чоңоюп калганда деле сөгүп эле, урушуп эле, басып эле, сүдүрүп эле залга алып барып тренировка кылдырсам да. Рахмат айтам азырга чейинчи. Акжол Махмудовдагыдай деңгээлдерге жетейин деген ойдор бар беле же ал чисто өзүм үчүн керек, ошону эле кылам деп уже акыл келе баштагандан кийин? Жок, өзү негизи ошол мен Бишкекте да фокто тренировка кылгам. Фокто тренировка кылып жүргөндө ошол учурда жакшы результаттарды кылгам. Могул күрөштөн го эми мындай кичинекей турнирлерден 1-2 жолу мындай месталарды алып жүргөм. Боевой самбодон мисалы үчүн Кыргызстан чемпиону болгом. Рукопашный бойдон Кыргызстан чемпиону болгом. Анан дагы бүт немелерим бар, диплом, жана грамота полный бар. Көрсөтө алам. Көрсөтө алам, эгерде көрсөт дей турган болсочу. Просто эми баягы биздики үйдө мен өтө мындай эң чоң болгон үчүн ушул үй бүлөнү багыш керек. Үй бүлөнү багыш керек, бизнес кылышым керек деген өзүм ушул жака кызыккан үчүн ушул жака кирип кеткем да. Бирок азыр деле мен ойлойм, кээде баягы адамдар ойлойт го, мен жашым келип калды болуш керек, мен уже спорт жактан результат калбайт болушум керек деп. Жок, эч качан кеч эмес. Балким мен азыр баштасам, азыр деле бир спорттун бир чебери болсом болот да. Бул эмнени айткым келип атат, кээ бир адамдар өзүнүн мен возрастым келип калды окшойт деп чектеп коет да. Эч качан чектебеш керек да. Эч качан кеч эмес да. Просто башташ керек. Мощный суроо берейин, азыр физрук бар го, физрук баштай берди го бизде. Лига промоушн ачып туруп. Физрук файтинг деппи? Ооба, мисалы физрук дейли же башкасы бойго чакырып атат. Эми относительно кичине зал кылган адам канча кыйын койсо бойго чыгат элең же вообще ага мындай интерес жокпу? Андай жактан эми пиариться эткенден эмес, балким өзүңдү эме кылгангачы. Көрөйүн канчалык бар экенин. Биз залдан кайткандын эң башкы себеби меники эмне болгон да. Эми Кыргызстанда көпчүлүк адамдар даватка чыгат, даватты түшүнөт, даватты туура деп кабыл алат да. Мисалы үчүн мен деле ошолордун катарындамын да. Бул дават бул ар бирибизге өтө пайдалуу нерсе да. Адам мисалы үчүн перезагрузка болот, мисалы үчүн 3 күнгө чыкканда канчалык өзгөрөт. Адамдын мышлениясы, көз карашы көп жактан ыйман өсөт, мисалы үчүн намаздарга бекем болуп баштайт. Мен ошол 9-классты бүтүп эле
9 класс бүткөндө эле мен 40 миңге даватка чыккам. Ошондон даваттан келгенден кийин мен көз карашы мен уже болду, мен ушул тармак менен болду, кетем мен уже мо UFC'ге чыгам, до конца кетем мен, мушташам деген ой менен болчумун да. Ошо келгенден кийин уже чисто для себя кылып баштадым да. Өзүм үчүн баягы уже максаттар уже жоголду меникечи, автоматически жоголду. Өзүм үчүн акырын тренировка кылып баштадым. Анан ошол деле барып калып калды. Эми залда деле. Бирок эң жакшысы күрөш жакшы. Күрөш, анан дзюдо, jiu-jitsu ошолор жакшы да. Ошону кылса болот. Адамга зүлүм келтирбей турган. Анан акча үчүн мушташып, акча коюп берсе мушташам дегендерди мен билбейм. Туура эмес деп коет. Алардын катарында эмесмин да. Эми мындай арам нерсе эч качан адал болбойт да. Арам нерсе бул арам бойдон кала берет да. Адал болушу мүмкүн эмес да, алчы. Мен ошондой ойдомун да. Бирок мен мушташып жүргөн досторум бар, алар менен бардыгы менен жакшымын, өтө көп мен мушташып. Эми аларга деле эскертүү кылам, досум, мындай депчи, алар ошол тармак тандап алгандан кийин эми эч нерсе калбайт экенсин, ал адам өзүн тандоосу экен да, алчы. Хабиб деле көп хайт кылышат го. Сен религияны түртөсүң, бирок өзүң жүргөнүңдү кара дегенсипчи, бирок ошондо деле айтат го. Мен урбай, минимальный урон менен удушенияларга алып туруп эле бүтүргөнгө аракет кылам депчи. Ар бир адам өзүнүн кылганын өзү жооп берет да. Бардыгы эле билет, мисалы үчүн туура эмес нерсени туура эмес, туура нерсени туура экенин эми мындай бардыгы эле билет да. Бирок ар бир адам өзүнүн эмесине жооп берет. Мощный жакшы эме болду бул жердечи. Мисалы биле турган понятие бар. Адамдын өзүнүн пикири акчага же бир бийликке, же бир хайп кыла алайын деген нерсеге байланбаш керек да. Бул Эрнис ушундай деңгээлге чыккандан кийин ушундай ой келбей атат да. Бул 9 класста эле бул ой пикир уже келген да, туурабы? Типа, значит, бул нерсе туура эмес экен деген түшүнүкчү. Ал жерде уже бул лига болобу же UFC болобу айырмасы жок да, туурабы? Ошол жетти го дейм көргөн адамга, мощный. Сунуштар түшкөн. Сөздүн ачыгы бул физрука чейин эле мисалы үчүн ушундай организациялар болгон да Кыргызстандачы, мындай эми бир чыгып, мисалы үчүн бир мындай болгон немелер болгон. Жакшы сунуштар түшкөн, жакшы гонорар менен, бирок мен отказ кылгам. Анда делечи. Мощно. Эрнис анда жумуш боюнча тематический суроолорду берип кетейин. Биз көрүп жүргөн Эрнис Костюмс деген ачылыш маалы кандай болгон, анан өзүң ачкансыңбы же шерик менен ачкансыңбы, кандай болгон ошонун тарыхы кыскачараак? Эрнис Костюмстун ачылышына чейин мен базарда 3 жыл иштегем. Үйлөргө жардам берип. Алардан сода сатыкта жүрөбү? Ооба, азырга чейин сода сатыкта, ушул өзүбүздүн эле билген дордойдо иштейт. Кээ-бирки мен врачкалар, жакын тааныштар келип калат. Эрнис аке кайсы жерде окуш керек, эмне кылыш керек деп мен тамашалап айтып коем да, ДБУ университетинде оку депчи. Ал эмне, кайсы университет деп сурайт. Мен айтам, Дордой базар университети бар го депчи, ДБУ деп кыскартып эме кылып койгом. Сода сатыкта шахта үйрөнсөң. Сода сат, өзү неги содада береки бар. Содан ошол базарда үйрөнүп, анан базардан мен бул жака чыккам. Ош базардан место алып, өзүм ошо үйдөгүлөр акча берген. Үйдөгүлөр акча берип, биринчи ошол костюмга чейин мен ошо 200 миң сом акча беришкен. Ошо 200 миң сом менен мен биринчи кой алып, кой сатып, ошондой иш кылганбыз да, досум мененчи. Кайрат деген жакын досум бар. Эми ал ошол тармакты жакшы түшүнбөгөн үчүнбү, же жакшы көңүл бурбаган үчүнбү, биз жакшы иш кыла алган эмеспиз. Ал жерде результат болгон эмес да. Анан кийин кой досум мага акчалар чогултуп бер дагы, акчаларды чогултуп алып туруп, анан кийин мен ошо өзүбүздүн базардан барып костюмдарды алып, анан шаарга алып келип, ошентип сатып башталган да. Жок, Кыргызстанда костюм арендаға бериш деген жоқ эле ошол маалда туурабы? Же бар эле? Бар болчу, бирок масштабка чыга элек болчу да. Бар болчу, андайлар көп эле болчу. Толтура жерде мисалы үчүн өзүбүздүн билген келечекте эмедечи, келечекте Бишкекте аябай көп болчу. Андайчы. Просто бул масштабка чыккан эмес да. Адамдар прокатка берилет десе кандай экен деп эле мындай. Алар деле баягы көп катуу маркетингге катуу көңүл бурбай эле мындай. Жөнүндө иштебиш. Мындай эле бул прокатка беребиз, бираз расходтор ошол кой саткан маалда же ошого чейин бир модель болуп иштеп жүргөнмүң же алга чейин клиптерге катышып бираз ошо модель болуп бираз ошо тармакка бираз аралашып жүргөнбүз. Анан бирок ал жумуш катары кабыл алынган. Жок, ал жумуш катары эле хобби катары. Жөн эле мындай эле кызыгат болчу. Анан уже немеге кирилди? Канча сом менен кирилди биринчи Эрнис Костюм? Биринчи ошол 200 миң сом, ошо баягы эле берген 200 миң сом койго берген, анан мен кой сатып эме кылам деп ошо 200 миң сомдон биз 2 ай иштедик бекен, канча унутуп калдым. Ошо акчаны кайрадан чогултуп келгенде 180 миң сом кайра чыккан да. Өзү даже прибыль эмес, наоборот аркасынан чыккан да. Эми кээде ушундай кээде биз пайда күткөн жерден зыян болот деген жерден пайда болот. Бул эме да. Аллахтын закону да бул туурабы? Бизнестеги. Анан
ошол акча менен эле баштагам. Ошол акча менен эле баштап, Башында жалгыз баштаган белең. ооба, өзүм жалгыз баштагам башында. Бирок аракет өтө катуу болгон. Мээнет болду, чынындачы. Мындай уйкудан калып, мисалы үчүн түнү дагы, күнү дагы. Эгерде иш болсо биз түнү дагы, күнү дагы кылат болчук да. Примерно азыркыдагыдай эле болгон экен да. Мындай. Эгерде түнү иш кылыш керек болсо түнү кылабыз, күндүз болсо күндүзү кылабыз. Ошондой иштер болгон да. Кийин масштабка чыгыш үчүн партнер менен башталган. Ооба, масштабка Ошол чыгыш. партнер менен башталганда канча вложение болгон? Бул отдельный болуп эсептелип кеткен беле дагы? Бул ал мындай болгон. Биз бир аке менен ишти кылып баштаганбыз. Ал акебиз Алла ыраазы болсун, көп нерсени үйрөндүк ал акебизден дагычы. Ал акебизден биз көп нерсени үйрөндүк, бизден ал акебиз да көп нерсени үйрөндү да. Мен мындай чынында эле көрсөм рахмат айтам ошол. Бирок жолуга элекпиз. Ал аке менен уже экөөбүздүн эмебиз эки жака бөлүнүп кеткен жумушубузчу. Ал өзүнчө иштейт, мен өзүмчө иштейм. Ошол келип жардам берип, ал вложение кылган, экөөбүз ортодон чыгарып, ошко ачтык, Канча суммамен башталды? Суммасы өтө деле чоң сумма менен ачкан жокпуз. Мен өзүмдүн айдап жүргөн машинамды саткам. Степ машина айдачумун. Ошо степти сатып, анан кийин ошо Бишкектен 20 квадрат метр жерден баштаганбыз. Эң башындачы. Ошол жерден чогултуп, акчалар чогултуп анан башталган да. Өтө деле чоң сумма. Ошондо башындагы точканын акчаларын жыйнап, машиналар сатып, ал жактан тыйын кошуп ортодон кылып туруп уже. Анан үйдөгүлөр дагы поддержка кылып бир аз жардам берип атты. Ошо Оштогу точка биринчи ачылган беле? Эң биринчи совместно ошо Оштог точка. Оштогу точкасы биринчи ачылганда мен чынысын айтайын, мен никто иштекем жок, жөн эле жүргөн бир пацанчык элем. Ошондо келип открытие күнү жардам бергем десем деле эсепке өтөт окшойт, Эсте бар экен, эстеди, сүйлөштүк. Ошондо мен биринчи жолу келгенде Ошто коронада ачылган, өтө реклама берилген да ошондочу. Прям каттуу берилген. Ошто адам тыгылып калган. Еще баягы кычыкта место кичинекей эле, вроде бы, 60 квадрат метр болчу. 60 болчу. Адам жиш болуп калган открытие күнүчү. Ошондо Ошто эң күчтүүлөрдөн болуп башталганда Эрнис Костюмс деп билсек болобу? Мындай именно маркетинг жактан алып кеткен. Ооба, негизи кийимдердин маркетинг жагынан ошол күчтүүлөрдүн катарында болушубуз керек деп ойлойм. Анткени биз аябай катуу вложение кылганбыз да. Скромный болуп атат просто. Эрнис Костюмс билген адам жокка дейм. Просто скромный болуп келе атат да. Жок, скромный эмес. Жардыңар бирок чейба. 22-жылы, 23-жылы мен эми как өзүмдүн бизнесимде маркетолог адам катары изилдейм дейм рынокто ким кандай реклама кылып атат. Көбүнчө блогерлер менен иштеш керек деген эмени Эрнистен көрөм, анан ошол блогерлерге мен жазам да. Бизде деле билек бар, реклама кылып бербейсизби деп. Бирок булардын схемасы менен өтө көп жарылды го дейм Кыргызстанда. Полный любой ким кичинеден баштап чоңго чейин до конца. Күчтүү алып кеткен. Маркетинговый предложениялар полностью тараптан чыкканбы же бар беле ошондой команда? Өзү отуруп, организовать этип, мына мен слушайлы дегенде. Маркетингти негизи мен маркетологдорду алганда карап алам да. Башында ошолор алынганбы же? Жок. Башында алынган эмес, башында өзүбүз кылганбыз. Бизде эми мен бул нерсени ушул эми 100 адам көрөбү, 1000 адам көрөбү, балким мындай жакшы ой менен көргөн адамдар болсо пайда алат да. Мен бир нерсени айтып коеюн. Баягы иш кылып аткан адамдар көпчүлүк учурда өзү эле бир нерсени чечип коет да. Өзү элечи. Бул ката, менин оюмчачы. Мен мисалы үчүн керек болсо могул темир бар го. Могул аркабызда турат да. Бул темирдин ушундай темир болуп туруп калышы үчүн дагы мен жок дегенде бир адам менен болсо кеңешем да. Бир адам менен болсо кеңешем. Жок болсо баардыгын отургузуп алам дагы ар биринин оюн сурап чыгам да. Бул туурабы, бул туура эмес депчи. Машвара кылып кеңешем. Бул кеңешип кескен бармак оорубайт деген кыргыздын жакшы макалы бар. Бул хадистен чыккан. Бул хадистен чыккан деген ошолго таяныппы ошондо? Ошолго 100% ошолго таянып, Алланын жардамы болот деген эме менен сөзсүз түрдө керек болсо лампочканы илип атканда да кантип илебиз, ылдыйраак илебиз же өйдүрөөк илебизби? Ошол ар бир деталына чейин сөзсүз түрдө кеңешип калам да. Түшүнүп турсаң дагы. Түшүнүп, билип турсам деле сөзсүз түрдө кеңешем, чечимди өзүм чыгарам да. Будан айта турган нерсе? Сөзсүз кеңешип иш кылыңыздар. Любой бир кылып кичине иш болсо дагы сөзсүз кеңешиңиздер. Анткени сиз билбейсиз да, балким кеңешип аткан адамыңыз бир жакшы бир нерсени айтып калса, ошону жаңы жерге кошосуз да. Ошон үчүн сөз кеңешиш. Ошондо маркетинг жактан деле кеңешкен адамдар, айтып жүргөндөр болгон экен да. Баягы медиада жүргөндө пайда болдубу? Кыйла эле же болбодубу? Мен өзүм ошол тармакта жүргөнүмбү? Мен өзүм ошол тармакта, ошол тармакта жүргөндө аябай пайда болду. Анткени өзүм тил табышканда жеңил болду, анан өзүм да лицо болуп, рекламага түшүп өзүмө да жеңил болду, мындай.
аябай мындай ачык эле айтканда мен өтө тартынчак, өтө уялчак, мындай өзүмдүн оюмду толук жеткизип сүйлөй албай турган эле бала болчумун да. Кичинекейимдечи мындай тренировка кылам, унчукпайм, мектепке барам, келем. Бирок мындай адамдарга канчалык аралашып сүйлөшкөн сайын уже өзүңдүн оюңду толук жеткизип ошентип баштайт экенсиң да. Мощно. Көбүрөөк адамдарга аралашып сүйлөшүп жүрүш керек экен да. Эрдис костюмс ачылды. Ошто ачылды. Анан кийин Бишкек ачылды. Бишкекте ачылды. Манастабы же Манас 89 анан Жалалатта ачылды. Анан Жалалатта ачылды. Анан кийин Москвабы? Уже экөөбүз бөлүндүк. Бөлүнгөндөн кийин анан Москва ачылды. Бөлүнгөндөн кийин Москва ачылды, анан Кыргызстандын нарынан башка бардык жерден ачылды. Бөлүнгөндөн кийинчи. Москва жеке өзүңөр каражатыңарга неден мотивация чыкты? Москвадан сурагандар көп болду же баягы промо лигаларга катышсак болот, реклама кылсак болот? Жок, бирок только ошолор реклама кылып окшойт, мен ооба байкагашым боюнча. Ал жактын шоу бизнесине кирдик. Эми толук шоу бизнеске кирип кете алган жокпуз мына. Бир аз аралаштык ал жакка дагычы. Ал жерде бир аз билдик. Москва бизге сабак болду, бирок Москва жабылып кеткен азыркы учурдачы. Биз Москваны ачып атканда ал жакта согуш башталды элек болчу да. Биз Москваны ачканда согуш башталып кетти да. Анан ошого Москваны эми мындай Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атты. Бирок өзү менен өзү эле болуп атты да. Постоянно өзү менен өзү болот. Ал жерден биз прибыль чыгара алган жокпуз да. Эми шүгүр, ушунчасына шүгүр, жакшы сабак алдык. Ал жакты жабышка туура келди, ал жакты жаптык. Өзгөнгө которуп салдык ал жакты. Анда сразу ушул жерде айтып коелу да. Мына курулуп аткан чоң объект дагы бул өзүнчө бир риск, туурабы? Бул уже ачтым, айына мага 500 миңден 100 миллиондон түшөт деген түшүнүк жок да бул жерде, туурабы? Москвада деле ошондой болгон да анда. Ооба. Азыр деле любой бизнесте көбүнчөсү көрөт го, мисалы рекламаны берип аткан болсоң, максимальный кылып турупчу, бунун иши жакшы кетип атыптыр, миллиондорду иштеп атыптыр деген пикир келет да. Ошол пикирди жайыш үчүн бул Москвадагы эмеси биякта болуп аткан в целом системаны түшүнсө болот да, то что жаш бизнестин ичинде өзүнүн кыйынчылыктары бар. Сен ойлогондой эле боло бербейт. Баягы сүйлөшүп келип атканда сен ойлогон пайда боло турган жерден зыян болуп калат, зыян болот деп ойлоп аткан жерден пайда болуп калат дегендей эле. Азыр өзгөн жакшыракпы? Өзгөн жакшы, ооба. Өзгөндүн эли өтө көп кытса керек да, менин оюмча. Өзгөн жакшы, Кудайга шүгүр. Өзү мындай экен да, биз баягы ойлойбуз го, мен пайда табам депчи, эгерде ошол жерден Алла каалабаса, сен эч качан пайда таппайсың да. Бүткүл адамзаты келип туруп сага пайда жеткизем десе, Алла каалабаса, ал эч качан пайда таппайт. Хадис бул. Бирөө сага зыян жеткизем деп атса, ошонун тескерисинче. Алла каалабаса, ал адам баардык адамзат биригип келип туруп ошол адамга зыян жеткизе албайт да. Биз деле эми ошол пайда табабыз дедик эле, Алла каалабаптыр. Ал жерден рызкыбыз жок экен. Кыргызстанда деле рызкың терип неме кыла бер деп атышат. Аллахым ошол. Бирок зыян деле болгон жок болсо керек. Опыт жактан көбүрөөк да, туурабы? Эми зыян болсо бир аз зыян болушу мүмкүн, бирок аябай жакшы опыт алдык. Ал жакка мындай башкача эме менен барыш керек экен да. Мисалы партнер менен бөлүнгөндө же бир кыйын учурларга түшкөндө, финансовый жактан бир стрессовый акыбалдар болгонго бир убагында, туурабы? Бир 5-6 айга. Бул менде деле болгон нерсе, бул тааныш нерсе да, магачы. Предпринимательство же болсо ушул жумуш кылам дегендерге заранее ошого даяр болсо жакшыбы, же жашоосунда көрүп туруп анан такалып жыгылып түшүп анан кийин эме кылганда билсе жакшыбы? Жок, такалып жыгылып түшүп ал нерседен өтүш не обязательно да. Не обязательно да. Өзү негизи баягы хадистерде деле бар, мисалы үчүн, туурабы? Эки адам бир иш кылып атса, сөз түрүндө жазыш керек да. Келишим кагаз болуш керек. Эки дос же болбосо эки тааныш иш кылып туруп бөлүнүп кеткен учур бул көп да, өтө көп. Эмнеге? Анткени мисалы үчүн экөөбүз иш кылып баштасак, давай досум, экөөбүз жакын доспуз да, бас иш кылабыз, мон эме кылабыз да, сатабыз дейбиз. Анан кийин мен ишке чыкпай коем да, сен иштей бересиң да. Договор болгон эмес да, сен иштей бересиң, анан акчаны бөлө бересиң. Анан сен чаласың, досум, сен келбейсиңби деп анан жин келет да, туурабы? Керек болсо ушуга чейин жазып алыш керек. Сен не иш кыласың, мен не иш кылам. Ким канча саат иштейт, ким канча саат иштебейт. Ар бирин детально жазып алып туруп, анан иштесе, эки дос иш кылса сонун болот. Почему бы и нет, да? Наоборот, берекени чоң иш кылган жерге. Өтө сонун болот. Мен билем, эки достор иш кылып, аябай сонун чоң проекттерди кылгандарды мен көрүп эле жүрөм. Мисалы үчүн мен өзүмдүн деле байкелерим бар. Бишкекте менмин деген строительный компанияларды иштетишет да, чоң үйлөр салышат. Эки байкем иштетишип, аман эле иштеп атышат да, Кудайга шүгүр. Анткени ортодо
кагаз келишим түрүндө бар. кагаз түрүндө келишим бар. Сен мына ишти кыласың, мен мына ишти кылам деп. Көпчүлүк адамдардын баягы экиге мындай бөлүнүп кеткен, анан алар катташпай калат, дос болбой калат, сүйлөшпөй калат. Жакшы келишим болгон эмес да. Ошон үчүн ошондой болот. Өзүмдөн пример катары айтып коеюн. Мен дагы баштаганда жумушту ошо досум менен баштагам да. Досум менен баштаганда бизде келишим бир пайызга эле пул бөлүшчү эле болгон да. Биринчи пайдасын эле бөлүшүп калат. Да. Сен мынаны кыл, мен мындай бүтүрө берем депчи. Аягы келип уже талыш-тарыш башталат. Баягы эле сөздө сен көбүрөөк иш кылтасың, карасаң. Ал адам чөтө көп иш кылбай атат, уже башталат кичиндей эмечи, өрт жаны баштайт. Бирок ошодон чыгып минимальный деңгээлде же средний деңгээлде же жогорку деңгээлде бөлүшүү, ажырашуу деме болот го. Мисалы меники эң башталып атканда эле болгон да. Бул мага катуу таасирин берген жок. Бирок жакын досумду жоготуп койгом да менчи. Мен ачыгын айтканда ушул күнгө чейин менин жакын досум деп мындай жөлөнө турган адамым до сих пор жок да. Ошо 6 жылдан бери бул өзүнчө бир страх пайда болуп калган баягы. Мисалы ит иштесе экинчи итке жакын койсоң го ошондой эле болуп калган да. Бир адам менен жакын достошуп кетиш уже бул коркунуч жарата берет да мээде. Психологический уже травма болуп калган. Менин оюмча ал ала турган пайдадан деле мен келечегиме бир мындай рана калып кеткен да. Ушул жаман нерсе экен. Ошон үчүн айта кетчү нерсе өтө сонун туура нерсе айтты. Досуң менен иштесең делечи алдын ала договор кылып, жакшы келишим түзүп, 5 жылдан кийин болуп кеткенде кандай кылып акчаны бөлүшөбүз, кокус иштешпей калсак деген жерге чейин жазып алып туруп, анан иш баштаса жакшы экен да. Биз дагы азыр бир 3-4 проект параллельно алып барабыз. Ошол жерде полный ушундай договор. Бир экөөбүз менен дагы ажырашканда мамиле сонун да. Эч бир жаман неме жок. Просто бөлүнүшүп кеттик, болду. Ошонусу жакшы экен. Кыргыздардын макалдары негизи биздин Кылым карыткан макалдары. Кылым карыткан макалдары шарияттан алынган да. Көп эле макалдарчы. Мындай карап көрсөк, мисалы үчүн эсептүү дос айрылбайт деп айтып эле жүрөбүз. Жөнөкөй эле сөз, мааниси чоң. Айрылбайт деп. Сен досуңду канчалык жакшы көрсөң, ошончалык кагазыңды жакшыраак бекемдеп ал да. Айрылып калбаш үчүнчү. Эптеп эле эме кылбаш керек да. Уялбаш керек. Кээ бирлер уялат да тартынып, экөөбүз дос болгон, эмне кыласың деп иток жаман болот ошончу. Кек калып кетет да бири. Иток жаман болот. Досум, мен сени жакшы көрөм, сен менин жакын досумсуң. Бас экөөбүз чөткө договор кылып алайлы, чтоб эртең экөөбүз бирибизге жаман көрүп калбаш үчүн депчи. Ушун сөз кылыш керек да. Ошол. Кылса болот. Так, Эрнис костюмдар ачылды. Иштер кетип атат. Реклама быр азыр жаңы сөз чыгып турго. Ошол рекламалар кетип атат, маркетинг кетип атат. Бир деңгээлге жетип туруп токтоп калган немелер болду, пайда болду. Мисалы олигархка чейин. Мындай бир деңгээлге жеттиң, токтоп турасың да, бир өсүш деле жок, башка болуш деле жок. Ошонун себебинен олигарх ачылдыбы же бул стратегический өз негизи план бар беле ошондой? Жок. Мындай конкретный эле план жок болчу, эл базарды ачып, мондай кылып чоңойтобуз дегенчи. Бул жерде поставщиктер бар. Бул жерде неме боюнча, мисалы азыр олигархты бүтүрүп коелу да. Олигарх акыркы болуп ачылды да. Ооба. Биринчи, экинчи, үчүнчү этаж. Биринчи этаж кийим болуп кетти, мен байкашым боюнча. Экинчи этаж, үчүнчү этаж баягы костюмдар болуп кетти. Ошол ачылды, ошолго чейин бир бизнесмендин бир мындай бир деңгээлге чыгып туруп кала берет го. Өскүсү келбей, өсө албай, каяка өсүштү билбей. Ошондой болуп туруп калып, анан ачылдыбы? Бир момент болду. Ооба. Мисалы үчүн мана 89-да иштетип жүргөнүбүздө мен ушул жерде эле болот окшойт деп бир ой менен жүргөм да. Анан кийин кайрадан мындай карап көрсөм, эмнеге болбойт? Эмнеге болбойт? Эмнеге мынаны чоңойтсом болбойт депчи. Ушундай ойлор келди. Анан кийин бисмилла деп туруп баягы эле кеңешип, өзүмдүн жакындар менен, таныштар менен кеңешип, эми сөздүн ачыгы ошол азыркы 3 этажды алып иштетиш деген бул өтө чоң риск болду мен үчүнчү. Болсо болуп кетет, болбосо мен жок болуп кетем. Мындай бир өтө бир нормальный чоң риск болду да. Бирок Алланын казнасы келген экен, Кудайга шүгүр. Өзүн өзү жабып, керек болсо прибылга деле чыгып, мындай сонун Аллага шүгүр деп айтам да, эми баягы жок содан болбойт ат, андай мындай десең бул туура эмес да. Кайсы учур болбосун, шүгүр дейли, ошондо сөзсүз түрдө Аллахым көбөйтүп берет. Шүгүр, алхамдулилlah. Мен бир ошол баягы чоң ачылганга чейин бир катып ойлонуп туруп калдым да менчи. Кандай кылабыз, эмне кылабыз, кылбасамбы дегенби? Мындай аябай катуу коркуп туруп алдым да мен. Бул чоң болуп атпайбы? Расход аябай көп да, эми слишком расход көп да. Мен үчүнчү эми бул чоң бизнесмендерге мындай кичинекей эле да, мен үчүн бул 3 этаж здание болуп атса, кандай болот? Ай сайын төлөшүм керек деп эме кылып, анан кийин мен жанында жүргөн маркетологдор, ата-эне, бир туугандар мен баардыгы менен кеңешсем, Эрнис өзүң ойлонуп көр деп алар да өздөрүнүн оюн айтышты, анан дуктан беришти, давай, короче, делай, газ деди, анан ошентип башталды, Кудайга шүгүр. Будан деле бир сабак мен өзүм алып атам.
чөйрөң жакшы күчтүү болуш керек экен анда. Чөйрө. Мисалы чөйрөңдө бир эки мындай чыкканда, грубо говоря, крысалар болуп калса же бир сага жакшылык каалабаган адамдар болуп калса, брат жөн эле койбойсуң, базыр тигинтесиң, анан кийин болбой калсаң эмне кыласың дегендер дагы көп да негизи элечи окруженияда. Чөйрө боюнча айтып коелу анда сразу эле көргөндөрүнө. Бул чөйрө адамга өтө катуу таасирин тийгизет. Ар бир адам өзү айттым го, күнүгө өзүнө отчет бериш керек депчи. Ошондой эле ар бир адам өзүнүн кандай адамдар менен жүрөт. Жакшы адам менен жүрөбү, жаман адам менен жүрөбү, ошону бир карап алыш керек да. Эң жакшы дос кайсыл дос десе, ошол досуңду көргөндө сен акыретти эстесең, Алланы эстесең, бир досуңду көрдүң да, сен Алланы эстедиң. Ошол чыныгы сенин досуң болот да. Ал адам эч качан сага кыянат кылбайт да. Бул диндеги дос, бул эч качан сага кыянат кылбайт. Ошон үчүн карап, жакшы достордон тандаш керек да. Эми кээ-бирки адамдар болот да. Диннен жакшы түшүнүгү болбосо деле нарагынан жакшы адамдар болот да. Ошон үчүн адамдардын жакшысын карап, мисалы сен кайсыл жака, жаман жака сүдүрөп кетип атабы, жакшы жака сүдүрөп кетип атабы. Бул чөйрө адамга өтө катуу таасирин тийгизет да. Чөйрөгө өтө катуу көңүл буруш керек да. Эми мен деле жаштык кылып, баягы кээ бирки учурда бир аз не то жаман чөйрө менен жүрүп калган убактар болгон. Бирок мындай карап көрүп, убакыт саат менен алардын чыныгы жүздөрү ачылып, алар өздөрү эле жок болуп кетет. Мындай өзүң жакшы жүрүп, түз чөйрө менен жүрсөң, алар өздөрү эле жок болуп кетет. Ошон үчүн чөйрөгө катуу көңүл буруш керек. Азыркы убакта тем более бизде чөйрө деген актуальный тема да. Күчтүүлөрдүн чөйрөсүгө кантип кошулам? Мен деле силер менен жүргүм келет деп жазып калышат да. Жазса керек. Мен кече бир запрос келди, ошого дагы бир кыскача айтып коеюн. Мен Эрнис менен тааныш үчүн мен буга кызматчы, жардамчы болуп биринчи баргам. Мен деңгээлим ошого ылайыктуу эле да. Анан ошодон кийин деле өтүп жүрүп, мен алдына келип бир саламдашып, учурашып, таанышайын, жакын бир эме кылайын, маектешейин дегенге мен акылым жеткен эмес деп жүрө берет элем да өзүмчө. Өзүмдүн деңгээлимди көтөрдүм. Бул финанс жактан болобу, адам өзүнүн акыл парасат жактан болобу, дин жактан болобу, акылы көтөрүлүп өссө, уже наркы адам деле өзүгө тең ылайыктуураак, сүйлөшсө бир мамиле кыла ала турганыраак болуп түшүнүп калат экен да. Будан өзүмө тапкан нерсем, мен арада канча жыл, 4 жыл, 5 жыл өтүп кетти ошондо. Бошто жолукканыбыздан 6 жыл болду. 6 жыл болуп кеттир. Менин деңгээлим эми жетти деп ойлойм да. Ушундай сүйлөшкөнгө, маек түзгөнгө, таанышканга, башка эле адамдар менен делечи. Анткени мен 4 жыл мурун келип алып туруп таанышайын дегенде, ал башка деңгээлдеги бала болчу да. Баягы понятиясы азыраак деп коелу, кыскача айтканда. Ошон үчүн эгерде силер дагы бир эми баштап аткан балдар болсо, же окушту бүткөн, же университетте жүргөн балдар болсо, чоң крукка кирип кетем деген өтө кыйын нерсе да. Мисалы Эрбол деле чөйрөдөн зависит этет го дейм. Эрбол деле бизнесмен менен жүрүп көрүп, иштеш керек да. Эрбол деле көрсөтүп коелу бир эме, кел кадрга кирип кой. Мен Эрболду чындап Эрнистин кызматчы иниси деп ушинтип айтсам болот да, туурабы? Кызматчы иниси, жакын иниси деп көп көрөт элем. Анан Эрбол менен деле бир кызматта таанышып калганбыз өзү. Бир жыл, экинчи жыл эми көрүшүп атабыз. Анан парфюмдарды ачты, мына Эрболдуку, мыналар Эрболдуку деп мага сотрудниктер келип калат. Эрболдон иштеген болуп келип калат. Анан ошондон кийин таанып, базар жок дедим, баары бир чөйрө өзгөртөр экен да. Бул Эрнисти көрүп сен дагы хавас кыла белең ичиңден, мындай ушундай жетишсем, жетсем, кылсам депчи. Биз иштегенде биринчи көп адам бизге түрк болгон биз. Биринчи ошо Эмил Байк аркылуу таанышканбыз. Йома бургер. Эмил ака менен жүрүп, адан үйрөнүп, андан кийин Эрнис Байк менен жүрүп, Эрнис Байкеден үйрөнүп, кийин Ильяс Байк, Ильяс Кудуретов бар го. Азыр көрүнбөй калды бирок, Ал Америкада го. Ошондон үйрөнүп, анан иншалла биз да биринчи кадамыбызды баштаганбыз. Сен дагы баштаганда негизи банда аксессуар сатып, сааттарды ушундай нерсе саткан белең башында? Жок. Парфюмдон баштаган эмессиң бирок, Парфюмдон баштаган эмес. Биринчи биз мусулманский китептер сатканбыз. Китеп, жайнамаз, сайтым майларды сатканбыз. Ошентип башталып, азыр өзүңдүн нишаңды таптың, сен дагы ишке кетип. Бул мына показатель чөйрөдөн. Бул ушундай чоң адамдарга кызмат кылып жүрүп эле өзүгө дагы бир иш баштап алды да. Ошондой десем болот да, туурабы? Чөйрө влиять этти да по-любому. Тарбия берди. Эрбол өзү красавчик бала да. Анакей. Жакында үйлөнөт. Бул жакшы бала. Мындай искренний да. Мындай таза бала. Жүрөгүндө кек жок, өзүнүн эмеси мындай жакшы, өзүмдүн эң жакшы көргөн укелеримдин бири да. Кудай кааласа өсө турган бала болчу. Азыр деле ошол жакта жардам берип жүрөт. Ооба, азыр немесиге убактыга карабай, башкасына карабай. Молодец. Экинчи вид мен кетерейин ама. Бол, атышы. Экинчи окруженияга кошула турган жолу ушул да. Биринчиси же деңгээлиң
ошо ылайык болуш керек экен. Экинчиси же кызмат менен өтүшүң керек экен. Мен биринчисин кылып көрөйүн деген болбой калган. Экинчисине келип атабыз. Кызмат жакшы. Эң эле жакшысы ошол кызмат менен деле. Биз деле азыр бирөөнү кызматтабыз да. Силер деле бирөөнү кызматтасыңар да. Бир акелер чакырып калса барып жардамдашып, чоң масштабный иш кылса, кандай кылтасыз деп сурап, интерес кармапчы. Ошодон бизге өтө береткен да знаниялар. Ошол чөйрө да бул деле, туурабы? Мен бир Максат деген акем бар да. Алла разы болсун. Ал состояниясы Кыргызстан боюнча өтө состоятельный адам да, Кыргызстандачы. Анан өтө эле да ал акебизчи. Анан ошол акебиз айтып калат. Эрнис дейт, сен өзүңдү чектебе дейт да. Сен өзүңдү чектебе дейт. Сен коркпо дейт. Эч кимден коркпо дейт сенчи. Сен вообще коркпо дейт. Сен Аллага таян дейт. Бир жараткан Аллага таян, болду дейт. Сен бир адамга барып өзүңдүн оюң барбы, сүйлөй турган сөзүң барбы, барып айт дейт. Коркпо дейт. Анан дейт, ал экөөбүз көбүнчө инвесторлор менен иш кылган тартат да. Меничи. Биз деле барып ошол нерсеге иншалла чоң инвесторлор тартып, ошолор менен иштешсек деген оюбуз бар биздин деле келечектечи. Ал экөөбүз мынтип айтат да. Мен ошол нерсени мен бир аз түшүнүп атам да. Ал өтө бир мындай состояниясы жакшы болгон үчүн өзү медресени бүткөн, Алиаскарды окуп бүтүргөн өзүчү. Анан Кыргызстанда эң мындай состоятельный адамдардын катарында. Ошол экөөбүз айтат. Алла бериптир. Алла берген. Мен жихаттамын деп айтат ал экен. Машалла. Дүйнөлүк жихаттамын дейт да. Диний эмес, мен дүйнөлүк жихаттамын. Эрнис дейт, сен иш кылып атасың, ушул темп менен иш кылып атасың дейт. Кылып атасың. Сен максатың бар дейт да. Үй алам, машина алам, бир чоң бир иштерди кылам деген бир максатың бар дейт да. Могул жерде сен бир целиң турат, сен могу жерде турасың дейт да. Бирок могу жерге сен жетишиң керек дейт да. Ошол нерсеге сен дейт айланасың дейт, айланып өдө болуп, монт ошол нерсеге сен жетесиң дейт да. Сен зачем дейт, сен монтип эле айланып өтүп кетпейсиңби ошону дейт да. Сөзсүз өдө болуп өтүшүң керекпи дейт да. Кандай болот ал десем, инвестор тап дейт. Азыр эмне көп, инвестор көп дейт да. Ошол ысык суугуна чыдап нары бери кылбай эле ошол нерсеге резко жетсең болот дейт да. Инвестор менен ошондой иш кылса болот да. Машалла, инвестиция боюнча анда суроолорду баштай берели. Султан мотивдер менен жүргөндөн кийин инвестиция боюнча знание өтө көп. Анан өзүбүз дагы 5-6 проектке инвестор болуп калабыз. Мелкий эле, бирок ошондо деле нормальный мындай Эл базар деген дүкөндө турабыз азыр. Иншалла, Ошто. Жердин квадратурасы канча? 1,5 миң квадрат. Арендасы дагы нормальный. Жакшы. Азыр балдар иштеп атышат. Буюрса жакын арада ачылат. Иншалла. Ушул жерге инвестор тартылганбы? Бул жерге инвестор өзүбүздүн акелерибиз болгон. Өзүбүз инвесторбуз. Главный инвесторлордун катарында өзүбүздүн акелерибиз. Бияк проект отдельный ошондо. Бул жак костюм наркыларга вообще тиешеси жок. Башка адам алып, башка директор, башка. Бул жак вообще отдельно, бул жак башка. Бул жер буйруса, бул Кыргызстанда эми эле ачылып атат, эми гүлдөп келет. Биринчи эң чоң эмелердин бири ушул. Эмненин заменасы деп бир айтып коелу? Бул жер ушундай жер болот. Кудай буйруса, мисалы үчүн Азияга же болбосо глобуска кирсең, толук продукт кылып чыгып кетесиң. А бул жер ушундай Эл базар деген ушундай дүкөн болот. Кандай кийим керек болсо, өзүң каалаган баада стандартный баалар болот. Мисалы үчүн көпчүлүк адамдар футболканын баасын билишет канча экенин, шымдын баасын билет, шлёпканын баасын билет канча экенин. А бирок кымбат алып калат кээ бир жерден, туурабы? А бул жерде ушундай стандартный элдердин действительно чөнтөгүнө ыңгайлуу ошо кийим тармагында глобус болот да, мындайча. Кийимдин Азиясы болот да. Келдиң, любой нерсени алдың, чыктың, кеттиң да. Жеңил болот. Мисалы бар, Зарага окшогон же башка бир эмелер бар, бирок алар бир категориядагы одеждаларга эле акцент кылышат да, туурабы? Мисалы бут кийим болсо бут кийимге, классика болсо классикага, а бул жерде именно элге ылайыкташтырылган үстү баш полный кийим. Азыр реклама болуп аткан бренддеги эле болот да, туурабы, Бишкекте? Ооба, точно, Бишкекте кандай болсо ошондой эле болот. Бул жердин баасын буйруса биз максимально аракет кылабыз. Баасын арзан кылганычы. Баасын арзан кылыш деле оңой эмес да. Да. Чынындачы. Өзүңөр деле куртка менен деле бир информация айтып коелу. 1490 сом беле. 1490 сомго андай куртка жок да, негизи элечи, рынокто жок. Ошону кантип алып келесиңер? Бул остатка товары деген суроолор бар. Же пашев арзан түшүп калабы, эмне болот деген. Кээ бир учур мындай болот да. Эми жумушту алдына жылдырыш үчүн кээ бир учурда товардын өзүнүн баасына деле саткан учурлар болот. Кээ бир учурда аркасына сатасың товардычы.
эми ордуна туруп калбашың керек да. же товар түгөтүш үчүнбү, же просто маркетингке болушу мүмкүн, же болбосо товарды түгөтүш үчүн дагы болот кээ бир учурлардачы. Ушундай болот да. Ошол 1400 сомдон сатылгандан значит пайда деле калган эмес, же даже минуска кеткен. Жок, мындай болот да. Товарлардын баардыгы бир баада келбейт. Кээ бирөөсү арзаныраак келет, кээ бирөөсү кымбатыраак болот. Ошонун ортосун алып туруп эме кылсаласың да. Эми пайда сөзсүз болот. Пайда болот. Кээ бир учурда зыянга да учурап калышың мүмкүн да. Ошондо Мисалы баягы акция 1 сомдон кылган убактарда, эми 100% ал мындай пайда болбойт ал жерден, бирок маркетинг жактан ал өтө туура нерсе алчы. Карап туруп кылсаң болот. Эми постоянно кыла берсең ал жерден эч кандай пайда болбойт. Пайда болбойт. Бирок мына эл базардын ключевой эң главный максаты минимальный наценка коюш, и көбүрөөк оборот кылыш, акча айландырыш. Бул жерде скидка деген нерсе болбойт. Бул жерде скидка менен болот. Арзандатуу деген нерсе болбойт. Бул жерде реальный баалар болот. Сразу эле реальный баа коюлат. 10%, 20% скидка деген нерсе болду. Унутулат бул жерде. Буюрса, биринчи жолу ушундай эме ачылат да. Скидка кылып атабыз, жок, скидка такыр андай нерсе болбойт бул жерде. Бирок баасын көргөндө деле содулаша турган деңгээл болбойт экен да. Баасыны көргөндө сразу эле шок болуп алып кете турган болот экен да. Мисалы үчүн 5000 сомго 2 пакет толтуруп кийим алып кетет да. Ошондой. Примерно ошондой магазин болот экен да. Примерно ошондой. Бош да. Мындай эле айтып коеюн, футболканын баалары примерно 250 сомдон башталат да. Ошондой болот. Бирок кээ бирлерден ой пайда болушу мүмкүн да, мен как предприниматель катары second hand деген магазиндин деңгээлиге түшүп калбайбы деген вопрос. Бул жерде жаңы кийимдер болот да, туурабы? Ооба. Жаңы эч кандай second hand ал экинчи колдон кийимден кийим, хорошо. Экинчиси качествосы. Эл кие турган качество өзүңөр тандап алган. Сапат жакшы, ооба. Мисалы үчүн мындай болот да. Мен бир эле нерсени айтып коеюн, эми айтайынбы, айтпайынбы аябай ойлонуп атам. Биз кийим сатып атабыз да. Бир футболка сатып атабыз. Футболканы 450 сомдон биз сатып атабыз да. Аны мен оптовый баасыны канча сомдон? 700 сомдон деп көрүп калдым окшойт. Ушундай учурлар дагы болуп калат да. Ушундай учурлар болуп калат. Эмне үчүн андай десе, биз көпчүлүк учурда прямой товарды алган үчүн бизге товар арзан келет да. Значит, пайдасы аз болсо деле көбүрөөк сатайлы, бир элге дагы жардам берейин деген главный максаттардын бири окшойт да. Эл базар деп аталгандан кийин. Эң главный максат Алла ыраазычылык үчүн. Эң главный максат эми адам бар го, кайсыл ишти кылбасын, ошол нерсени Алла ыраазычылыгы үчүн деп кыла турган болсо акырет курулуп кете берет. Биздин максат ушу Алла ыраазычылыгы үчүн. Алла ыраазы болсо эл дагы ыраазы болот да. Машалла. Ошол. Бул проект, значит, бул отдельный проект экен. Бул проект бул жакта көбүнчө өтө чоң. Бул Касимовстан дагы чоң проект бул. Касимов бунасында мындай эле чоң. Бул эң эле башталып аткан. Бул эң башталып аткан нерсе экен, чөжө экен да, мындай буюрса. Инвестиция боюнча. Значит, ошол точка А, точка Б деп коелу. Точка А мисалы миллион болсо, наркы жак 5 миллион болсо, оборот болобу, прибыль болобу. Ошого жетиш үчүн инвестиция тартышты, значит, туура экен. Ооба. Ошол байке максат байке дедиңизби? Ошол айткандай эле деп кабыл алсак макул. Значит, ошону Кыргызстанда колдонсо боло турган учур келиппи? Ооба. Бар экен? Ооба, эгерде эсептеп мындай буга чейин соода кылып жүрдүм да, примерно карап расчетторунду алып туруп, эми тобокел тоонашат деп коелу эле. Тобокел кылыш керек да, Аллага таяныш керек, бисмилля деп башташ керек. Ошондой тобокел кылганды үйрөнүш керек да адамчы. Сөздүн ачыгын эле айтканда, мен ушул дүкөндөрдү ачып баштаганымда мен азырга чейин эле көп нерсени билбейм да мен. Азырга чейин элечи. Бирок кылып кете берем, жол өзүнчө ачылып кете берет да. Өткөндө негизги ойлоо болуп калышат, бир видео көрдүм эле да. Эмне үчүн троечниктер жакшы бизнесмен болуп кетет дагы, отличниктер эмне үчүн токтоп калат, ошолорго иштейт. Анан кийин мен бул нерсе менен баягы аз бир сөз айтам. Окууңарды таштап койгула дебейм. Адам аябай жакшы окуш керек. Колдон келсе баардыгы отличник болуш керек да. Негизи ар бирибиз билим алган, бул өтө пайдалуу да. Эми бул тамашалык айтып коеюн. Өтө билимдүүлөр, мисалы үчүн, эми билимдүү болгон жакшы да, көп эме кыла бербеш керек да. Расчет алып, слишком эле эсептепчи, ар бир детально мондай болот, ондай болбой калса эмне болот, мисалы үчүнчү. Аллага таянып кыла бериш керек да. Бирок эсептеш керек ошол эле учурдачы. Мисалы үчүн өзүнүн расходторуну, канча прибыль табат, доходторун полный эсептеп эле иш кыла берген адам, ал адамды өсүшү кыйын болот да. Ар бирин четко эсептеп кетиш керек да. Мисалы үчүн эмеде Өзбекстанга барып, мен Өзбекстандан бир
акебизге жолугуп калдык, Алла ыраазы болсун. Ал ошо эл базарды ачып атканда өтө катуу советтерин айтты. Анын дагы өзүнүн сети бар Өзбекстанда. Ал акебиз айтып атат, мага полный көрсөтүп берди. Кайсы программа иштеген, не кылгандарын. Бир күндүк обороту 20 000 штук товар сатат экен. Розницада 20 000 штук товар сатат экен. Кыршан тайып калды. Машалла деп эле оз машалла. Ошол акебиз айтып атат, Эрнис дейт, эгерде сен өсөм дей турган болсоң дейт, сен полный отчетың өтө идеальный болуш керек дейт да. Так болуш керек дейт. Ар бир нерсең так болуш керек дейт. Андан кийин ошондон кийин мен дагы ошо тактыкка жакшы көңүл буруп баштадым да. Значит, мындан жеткире турган нерсе ойлонуп эле, акылман болуп эле жүрө бербестен таваккал деген нерсени да колдон бериш керек экен да. Аллага таяныш деген нерсе по-любому бар да. Болот Кудай кааласа мен колумдан келет эмне болбойт. Бисмилля деп туруп баштай бериш керек да. Эрнис качтын ошентип башталган десек болобу? Ошентип эле башталган. Ошондой болуп атат. Бул деле бардыгы эле ошо Аллага таянып эле баштайбыз бардыгын. Отуруп алып, мисалы финотчет 5 жылга ушундай болот, мага жетсе ушундай болот деп отура бергендин кереги деле жок экен да, значит. Бүт расчетун алып эле отуруп берсең ким иш кылат? Андан көрө бисмилля деп туруп эле баштай бериш керек да. Бирок бунун Алла Таала бардык нерсени золотой серединага койгон го. Мисалы мамиледе делечи, өтө эле көп жакын болуп кетсең аял менен дагы бир нерсе чыгат. Досуң менен деле көп эле жакын болуп кетсең дагы ызылдашып кетесиң. Жумушта деле, акылда деле ошондо мен азыр планым бар. Мен мындай магазин ачсам болуп кетем деп туруп эле буф барып туруп ачып алган деле туура эмес. Жок. Анан экинчи тарап деле отуруп эле эсептеп, мындай прибыльга чыксам мындай болот, аз болуп калат, көп болуп калат деген деле туура эмес. Значит, орто середина кармаш керек экен да бул жерде. Дагы адамдар көпчүлүк адамдарды мен көрөм, рисковать этем деп туруп риск кылып эле бар жок болуп кетет да. Мен рисковать эттим го депчи. Андай болбош керек да. Расчет алыш керек да. Аллага таяныш керек, расчетторду алыш керек, эки жакты караш керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Мисалы үчүн да, жамгыр жаап атканын көрүп атасың да. Адамдар жок көчөдөчү. Анан сен ошо жамгыр күн ачыкта сатыла турган нерсени алып чыгып койсоң сатылбайт да, туурабы? Мен риск кылып адам деле чыгыш керек эмес да. Погоданы караш керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Мен риск кылам деп эле кыла берсең болбойт, эсептеш керек. Ошол эле учурда Аллага таяныш керек да. Ушундай. Бул бизнес кылып атканда мисалы көбүнчөсү зекет деген нерсени ачыгын эле айтканда көбүнчөсү билбейт экен. Мен деле Кудайга шүгүр, алхамдулилля 21-жылы билдим анчы. Ага чейин деле акча иштеп жүрдүк, канча алтының болсо ошолго теңелген акчаң болсо ошондо бериш керек зекетти деп. Зекет боюнча бир тема козгоп коелганда. Зекет боюнча зекет бериш керекпи, канча бериш керек? Бербей койсо болобу? Бербей койсо жолдорун таап өткөндө бир байкеден сурагандай. Зекет бербей койсо болот. Азыр мен айтып коесуң. 7 квартирасы бар экен Бишкектечи. 7 квартира зекет бере турган убакыт келгенде сатат экен дагы. Квартира сатылат экен дагы. Анан квартира өзүм жашай турган үй бүлөнүкү деп туруп эле бербейт экен дагы, бүткөндөн кайра сатар экен да. Ошондой схема кылгандар бул өзүн өзү эле алдагандар да. Эми зекет боюнча айтып берели. Зекетти бербей койсо болот, достор. Эгерде мен бизнесим аркага кетсин, бизнесим жабылып кетсин, мен зыянга учурайм, зыянга учурашым керек десеңиздер, зекет бербей эле койгула андачы. Жок, мен астыга өсүшүм керек, мен дагы мындай көбүрөөк прибыльга чыгышым керек, Алланы ыраазы кылышым керек дей турган болсоңуздар, зекет бериш керек. Качан ар бир адам өзүнүн зекетини мындай таза, чөткө бере турган болсо, баягы садака сурап, кайсы сураган адам жок болот экен да. Машалла. Зекет бул кайсыл иште зекет берилген болсо, кайсыл адам бир иш кылып зекет берген болсо, ошол адамдын ишинен туура эмес жака бир тыйын да чыгып кетпейт экен да. Бул Алла Таала өзүнүн көзөмөлүн алып койт экен да. Зекет берилген бизнес жумуш бул Алланын закону экен, бул аркага кетиши мүмкүн эмес экен да. Аркага кеткен жумуштар бул, значит, зекетти туура эмес болгон же бир жерде ошибка болгон да. Ошон үчүн зекетке өтө катуу көңүл буруш керек да. Бул ар бир мусулман мойнундагы фарз да булчу. Мисалга эл базарды айтайлы. Бул жактагы бар товар, ошонун суммасы обороттогу сумма деп эсептелинет. Мисалга айтканда 40 000 болсо, 40 000дин 1 000 зекетке жыл сайын берилиш керек. 2,5%. 40тын 1 же болсо 100дөн 2,5%. Зекетке мен айтып коеюн, биз ушунчалык серьезно карайбыз. Зекетке керек болсо адамдарды алабыз, эсептеттиребиз. Ар бир штугуна чейинчи мындай божомолдоп эле берип койбойбуз да. Бул зекет как положено эле жумуш да, өтө серьезный жумуш. Мен үчүнчү бул зекетчи ушундай караш керек да. Ала турган адамдарды ошо зекет ала турганга ылайыктуу ошол маселелер сөзсүз караш керек. Буну диний тармактан толугураак билип алышат. Экинчи жери садака. Мен өзүмдүн жашоомдо көп байкайм.
садака бере баштасаң мындай бир сага тыйын түшүшү деле жеңил болуп калат. Бир муктаж болгон адамга жардам берип койсоң, бияктан Алла Таала сага 3 эселеп, 5 эселеп берип койгондор көп байкалат да. Лично менде жеке ушундай көп байкалат. Садака менен зекеттин айырмасы, анан садака бергендеги бир окуя. Мүмкүн болсо. Мощныйраак бир. Садака таасирлүү болсун да. Садака бул ушундай нерсе, садака бул баледен сактайт. Садака бул баледен сактайт. Мисал үчүн банкомат деп элестетели. Мисал үчүн банкомат элестетели. 1 сом салдың банкоматкачы, ал мындай эле банкомат 1 сом салдың, сага 700 сом берди. Кандай банкомат? Жакшыбы? Ооба да. Сонда кимдин үйүндө ушундай банкомат турушун каалайт, мисалы үчүнчү. Бул ушундай эле нерсе да, бул чындык, бул реальный нерсе. Аллах Таала 700ге чейин коюп берет. Туурабы? Ал деген чексиз деген да. 1000 сом бердиңби, 700-үн берип коюшу мүмкүн да. Эми бул нерсени биз ушундай кылышыбыз керек. Мен ошону акча алам деген ниетте эмес. Алла менен ыраазы болсун деген ниетте кыласың. Ал эми сама собой. Ал келе берет, алчы. Баягы Берде деле ниеттен кетет. Ниет, Алла разы болсун. Бул жерде дагычы баягы келет го. Пайгамбарыбызга бир муктаж жаш бала келет, жаш жигит келет го, бир окуя бар го. Пайгамбарыбызга келсе, мен ушундай акчадан кыйналып калдым, мага ушу мусулмандардын чогулган акчасын мага акча бөлүп бериңиз дейт. Пайгамбар салам не дейт? Жанагы жерде айтат, жаш кесиң колуңан иш келет экен дейт дагы, жанагы балага не кылат? Үйүңдө эмнең бар дейт. Үйүмдө ушундай тамак ичкен идишим бар дейт. Ошо идишиңди сат дагы балтанын башын ал дейбиле, адашпасам. Ошондой дейт. Анан сабыны пайгамбар өзү жасап береби? Унутуп атам. Ошентет дагы пайгамбар салам аны эмеден садака акча сурагандан ишке буйрат да. Анан ал пайгамбарыбыз көрсөткөндөй отун эме кылып алып келип сатып иштейт. Аз эле убакыттын ичинде жанагы акча сурап келген жаш жигит кайра келет дагы, кыйналган мусулмандар барбы, мен жардам берейин дедим эле деп туруп келет экен да, жанагычы. Бул деген эмне? Алла ыраазычылыгы үчүн иш кыла турган болсок, Аллахым биз билбейбиз качан келип калат экенин. Кайсы любой моментте Аллах берип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы сураган эмес, берүүчү кол болгон жакшы дейт. Жогорураак дагы турат дейт. Ошон үчүн ишке дагы ак эмгек кылыш керек да, негизгисичи. Адал эмгек. Анан адам кандай болуш керек? Адам ар дайым мындайча айтканда правильный болуш керек да. Ак сүйлөш керек. Туура нерсени сүйлөш керек да. Мисалы үчүн канча бир убакыттан кийин деле баягы эле сөзүң сүйлөйсүң да. Ал өзгөрүп кетпейт да. Ошо туура болуп чыга берет да. Ошол. Мен садака кылыш керек. Мен Чубак ажынын шагиртимин деп билем, бирок чындыгында 100% көрүшө элекмин. Ушундай арманым бар, калып кетти. Бирок ошондо дагы өтө көп илимини YouTube аркылуу ошол иш кылып атканда деле жандырып коюп угат элем да. Өтө көп алгам. Ошол жерден бир мага катуу таасир тийген видеосу бар. Садака боюнча. Силер дейт, садака бергенде кошелегиңарды ачасыңар да дейт. Ачканда карайсың дейт да. 500 сом, 200 сом, 100 сом, анан кийин таап туруп тыйын карайсың, жок болсо 20 сом бересиң дейт да. Сен Алла Таалага канча бергенге өзүңдү бере алганыңды байкап көр, анан Алладан ошого ылайыктуу сен күтө бер дейт экен да. Ошону түшүндүргөн да. Ошодон кийин мен мындай өзүмө деле бир катуу сабак алгам да. Мен бирөө мындай садака берип атканда же бир муктаж адамга бир жардам берип атканда өзүңө болгон кымбат баалуу нерсени бере алсаң, Алла Таала сага ошончолук ылайыктуу нерсе бере берет экен да. Бул нерсе хак нерсе да, туурабы? Ошон үчүн бардык негизи эле ишкерлердин бардыгы элечи садака берип, зекетini берип жүрсө, Кыргызстаныбызда деле өтө жеңилчилик көп болот го дейм, иншалла. Бул сон тема болду. Пример барбы садака боюнча? Садака боюнча суманы айч кереги жок, мисалы мындай кылдык эде, ошодон кийин мына жагы мындай болуп кетти деген. Балким бул юбилейдөгү болгон нерседенби? Өтө чоң нерселер болгон. Ачыгын айтканда, эми кээ бирки нерселерди видеого айта албайбыз. Бирок садака ушундай нерсе, ал мен сөздүн ачыгы өзүм аны практика жүзүндө эле көрүп алгам да. Фабрикадан мен карыз элем, фабрика мен аласа берсе болуп сөз карыз болуп иштейсиң да, эми ал товар эме кылгандан кийин бул көпчүлүк адамдар ошентип иштейт. Чалып туруп Эринсаке амансызбы, жакшысызбы дейт. Мен жүрөгүмө дейт, жана айтып атат, мен жүрөгүмө Аллахым ушул нерсени салып атат дейт. Мен дейт билбейм неге бул нерсени айтып атам мен сизге дейт. Канча сум болсо ошончо сумманы точно айтты дагы, мен ошону сизден скидка кылып бердим дедим да. Өзү эле. Жөн эле. Валлахи өзү эле жөн эле чалып ошентип атат да. Мен ушул жерде
турам, ушундай турам дагы көзүмөн жаш кетти жаңы жердечи. Көзүмөн жаш кетти дагы. Ушундай туруп, я Алла, эмне болуп атат дедим да мен жаңы жерде туруп алыпчы. Кандай эмне болуп атат депчи, бул Алладан баягындай түзмө-түз келип атат да булчу. Сен кылдың, Аллахым сразу ошол жерден ответка берип атат да сагачы. Анан мен түшүндүм, я Алла, бул тамаша Алла бар экен ишендим депчи. Бирок Аллага болгон эме дагы күчөйт экен да. Өтө таң калыштуу окуя болгон да. Мен жашоомдо бир жолу ошондой өтө чоң таң калыштуу окуялардын бири ошол болгон да. Жүрөктөгү керек нерсени Алла үчүн кылган. Бияктан сразу кайтарылдым местан да. Ошондой. Машалла. Азыркы минип жүргөн кандай BMW эле? Азыр мен мындай эле К5 менен жүрөм. BMW-ны ошондо бизнеске салынып турду. BMW-ны ошол жумушка эле вложение кылып салган. Чыныгы бизнесмен, мен өзүм деле айтам, постоянно. Бизде дагы машина бар, ремонтко түшөт, башка жак болот. Анан жөнөкөй машинада жүрүп калам да. Ошону мингенде айтышат да. Историяга тартам мен деле машинада жүргөндө башка алканда. Анан кийин машинаңыз барго жакшынакай машина бербей жарашпайт экен деп, көчөдө турганда түшүп айтып калышат, сизге жарашпайт экен деп. Мен бизнестеги адаммын. Бүгүн бар, эртең жок. Иш болуп кетсе, кылып бересиз да. Биздики ошондой го. Биз баягы мүлккө байланып алып, полный бизнесте да. Мен үчүн бизнесмен өзү ошондой болуп барды. Алдыңда жеген тамагың жакшы болсо, минген машинаңдын ичинде жакшы болсо, жок болсо деле ыраазымын. Азыр көрдүк, биз отуруп, усталар менен чогуу эле, эрдис менен отуруп, самса жеп, кадимкидей эле туруп, аяка басып жардам берип жүрөт. Ошодон түшүнсө болот, ишкердин арагыдан ушундайга даяр болуш керек экен да, значит. Анан бизнес курдум, болду, мен жогоруда отурушум керек, директорскийде пах-пах задачаны берип койсом, иш бүтө берсе деген настрой менен ал андай кете бербейт. Жок, андай болбойт. Өзбекстанда жанагы акебизге жолуктум деп айттым го. Ал күнүмдүк оборот $80,000 экен да. Күнүгө $80,000ден $100,000 чейин оборот кылат экен. Анан кыйын барбыр. Анан ал акебиз айтат, эми мындай эле мындай эрнес дейт. Анан Өзбекстанда эме деген бар дейт. Бир бизге глобуско окшогон бир корзинка дейби, эмне дейт, эме бар экен да, чоң сит бар экен. Ошонун шефин айтып берип атат да. Эндис ал дейт, ушундай дейт, жөнөкөй киши дейт. Анын эми нарктын астында өтө эле катуу экен да состояниясы. Ал дейт, кадимкидей эле барып шаурма алып жеп дейт. Баягы мындай ишчилердин аралашып эле кадимкидей эле шаурма жеп, бургер жеп, эме кылып эле жүрө берет дейт да. Баягы кымбат кийимдерди кийип алып, баягы Gucci, анан кийин Louis Vuitton, зачем кереги бар аныча туурабы? Жөнөкөй эле мындай кепка кийсең болот туурабы? Эми бул подделкасы да, жөн простой элечи. Мына футболка мисалы үчүн, бул футболка канча сом эле? Эл базардыкы деп койгон да. 550 сомдук футболка. Мындай. Ушундай эле жөнөкөй эле кийинип, наркын кийсең болот, буну кийсең эми таза кийим, таза сонун кылып кийишиң керек. Кийимге карашың керек. Бирок жөнөкөй кылып өзгөчөлөнүп кетпей, адамдардан сырт караланып, мен билбейм, менин көз мени көрсүн деген ой менен эмес да. Менин көз карашым ошондой да. Анан ар бир адам көз карашы ар түрдүү болот да. Конечно, кээ бирөө калайт, мен мындай жүрсөм эмне мындай болот депчи. Бирок инсандар бар да, которые там таза, жаңы, жакшы, качественный кийим кийген, кымбат болсо деле, зато өзүмө жагат депчи. Бирөөгө көрүнүш үчүн эмес. А бирок кээ бирлер бар, кoko тыйыны жок, модный кийингенге аракет кылат, анан понтоваться эле жүрө бергендер бар да. Ошол мен туура эмес деп ойлойм да, өтө катуу баягы өзбек аке ошондо өзүнөн жогорураак адамды айтып атат ошентип э? Ошо акебиздин 80,000, 90,000, 100,000ге жакын оборот кылат, а бирок алар дагы баягындай аз коюп эме кылат. Мен ал кишиге несине таң калдым. Ал кишиден Алла разы болсун. Ал киши айына 100 кишинин өзүнүн көзөмөлүнө алып, 100 үй бүлөнүн өзүнүн көзөмөлүнө алып. Машалла, садака кылып. 100 үй бүлөнүн тамак ашын баарын өзүнүн көзөмөлүнө алыптыр. Как положено, 100 үй бүлөнүн өзүнүн көзөмөлүнө алыптыр. Эми биз анчалык кыла албайбыз, бирок ошодон да ашырып кылабыз деген ниетти кылдык. Кудайым буйрса, Аллахым ошол нерсеге жеткизсин. Ошондо мен ошо акебизден аябай катуу сабак алдым да. Машалла, бул көрсө иштин баары ушул жакта турбу. Ал айтат, главный иш ушул дейт. Ушуну кылыш керек дейт. А мен $1000 Louis Vuitton'ду алып алып жүрсөм, бул жакта ашка калган бир туугандарыбызды көрүп алып, мен кантип алам аны дейт. Жана кепканычы. Мен жана бут кийимдерди кантип алам дейт. Мен лучше өзүм саткан жерден эле барып алганым жакшыраак мага дейт да. Ошон үчүн мындай алысты карабай эле коелу да. Жакындан карайлы, өзүбүздүн эле туугандарды карайлы да. Кандай жүрөт? Муктажбы, муктаж эмеспи? Бар муктажычы. Ошон үчүн
мен ошол нерсеге бир аз каршыраакмын да, ошончолук эмегечи. Эми ар кимдин көз карашы ар кандай болот. Кээ бирөө жакшы кийингисе мен аларга каршы эмесмин, анан кийбегиле аны кылбагыла деп просто муктаж адамдар дагы бар. Ошол да бир аз карап коюшубуз керек. Ошол ой да, мен эми ар кимдин өзүнүн ою бар да. Балким мен кээ бирки кымбат кийген браттарыбызды көрүп алып, может жаман көрөттүр. Бул менин өзүмдүн личный оюм да. Ар кимдин өз ою. Бирок мүмкүнчүлүк болсо алып кылып жүргөн, мисалы машинада деле, үйдө деле ошондой да. Үйдө заңыратып салып жашайбы. Сонун бирок зарыл болсо ошого ылайыктуу кылып туруп. Анан мисалы 20 спальнясы менен үйдү куруп алып, өз болгону 3 эле 2 эле адам болсо үйдө жашаган. Эми өзүнүн адамдын зарылчылыгына жараша кылган жакшы да. Эми эгерде мүмкүнчүлүгүң болуп атса, жардам деле бер. Өзүң деле айда кымбат машинаны айда. Мисалы үчүн мен жана BMW-ны жаңы чыкканда алдым, кымбатка эле алдым да, анда элечи. Аны айдадым, мүмкүнчүлүк болуп атты, Кудайга шүгүр. Кайрадан саттым, кайра киргиздим. Ушундай нерсе болот да. Мүмкүнчүлүк болсо кыла бериш керек. Бул жерде деле золотой серединаны кармаш керек. Значит, мисалы машинаны минип алып, биякта досторуң, туугандарың кыйналып жашап жүрүшөт. Айылда чаңгытып жүргөндүн кереги жок. Ушуга каршымын деп атат. Мен деле ага макулмун, өзүмдүн ишимден айтайын сразу. Мына Эл базар боюнча 2 суроо бар. Эң важныйлар сразу берип коеюн. Ачылыш качан болот? Маркетинг кандай болот? Анан айтайын, маркетинг страшный маркетингдер бар. Мындай биз билели да, азыр жок мындай аналогия. Кылып аткан адам деле жок. Ошон үчүн айтса болот го дейм. Бирөөлөргө керек болсо керек, ал конкуренттер карайт да. Карай берсин, конкуренттерди сүйөмүн деп. Мен аларга баарынан жакшылык кылайм. Эгерде любой конкурент менден келип совет сураса, мен Алла ыраазычылыгы үчүн алга любой нерсени айта берем. Машалла. Мен Аллах Таала ар кимдин рызкысын уже жазып койгон. Сен ушунча эме кыласың депчи, менен тартынбай келе бергиле. Серьезно, мен айтып, бөлүшүп эме кылган ар дайым даярмын. Бул жердин ачылышы 1 же 1-ден 10-на чейин болот. 1 августтан 10-на чейин биз аракет кылабыз. Максимально 1-ин аракет кылабыз. Ачылышы өтө масштабный болот, буюрса биз эң эле азында 1000ден 5000 адамга чейин чогултабыз деген ойдобуз. Машалла. Бир жыл ошол открытие күнү. Открытие күнгүгөчү. Открытие күнгүгө эме болот, Турцияга путевка болот 80 кишиге. Машалла. Ошондо бир элестетер 80 кишиге бир күндө келип алган адамдардын ичинен сода кылгандардын ичинен биз лотерея кылабыз. Мен атакылда элестеп атам өзүмдүчү. Машалла, ошондой бейди эле. Эме болот, ошол ал 40 путевка, 2 кишилик, ошондо 80 киши болуп калат да. Андан сырткары буйруса эми 2 машина коебуз деп атабыз. Эми бирөөнү коебуз, же экөөнү коебуз деп убакыт көрсөтөт, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү да карайбыз. Ошол лотереянын ичинде мисалы үчүн келет 2000 сомго чейин болобу же 3000 сомго чейин бир кийим кылгандарга 1-ден 2-ден билет беребиз. Ошону ойнотобуз и сразу беребиз. Ошондой чоң-чоң жеңилдик болот. Бул бир. Экинчиси бир 1000 штук канча билбейм, ошончо футболка таратабыз. Дагы. Бекер. 1 сомдон. 1 сомдон акцияны мен ушулардан көргөм. Эркекче элечи. Шок болгонмун. Бул уже минуска кетет экен ошол күнү, значит, анда турабы, бул маркетингке болгон вложение. Эми может Алар ачылык үчүн. Андан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген, уже мектеп башталып атпайбы, мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж биздин бир туугандарыбызга мектепке барып аткан жаш бала болобу, ошол 9 класстын окуучусу болобу, ошолорго костюм беребиз. Эми аны канча, может 100 беребизби же 200 костюмбу, 300 беребизби, ошону ситуация карап кылабыз да. Келген инсандарга. Ооба. Бирок аны деле жарыя кылабыз. Андагы айтабыз. Ушул баягы мен өткөндө мына Ошто Таев костюм деген бар го. Ошонун эмесин көрдүм. Өзүм баягы прокатка берип жүргөн костюмдарын берип туруп, Алла ыраазы болсун, көрүп алып аябай машалла деп сүйүндүм да. Эми 150дөйбү, ошондой берди окшойт, 100дөйбү берди да. Мен машалла деп, молодец деп сүйүндүм. Кээ бирки ишкерлерге ал эме болуп калды да. Үлгү болуп калды да. Ошо биз дагы беребиз иншалла. Жаңы костюмдардан беребиз. Таев менен негизи жакынбыз. Көрүшү мүмкүн азыр. Отуруп, Ошто шайлашайлы. Иншалла. Биздин өз оштукча тема боюнча отуруп. Ал конкурент деп ойлобойт негизи. Мындай, сонун бир тең тушпуз. Бирге баштаганбыз, чогуу бир убакта баштаганбыз деп эме кылат. Өзү деле чоңойгонго сон пландар бар. Кеңешип отуруп, сүйлөшүп эме кылсак, мощный болот го дейм. Анткени мисалы бир адамды жат деп же конкурент деп тутуп жүрө бергенден пайда жок да, эки инсанга делечи. Андан көрө опыт менен бөлүшүп, билген нерселер менен алмашып жүрсө, дагы жакшы го дейм. Ушул соода саттыкта дагы бир нерсени мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Бул көпчүлүк адамдар бизде Кыргызстанда
возврат деген нерсе жок да. Ошол нерсе жөнүндө айтып коеюн кыскача. Биздин сахабалар именно ошол возвратты алыш үчүн да сода кылган сахабалар болгон да. Ушундай окуялар болот. Возвратты алыш үчүн? Сода кылган, ошону алыш үчүн сода кылган. Эмне дегенде ал жерде өтө чоң сооп бар да. Ал жерде возврат келдиби, аны сөзсүз алыш керек да. Ал зыян деп ойлошу мүмкүн, бирок ал жерде зыян жок да. Сөзсүз түрдө башка жагынан чыгып кетет да. Мен базарда иштеп жүргөндө деле мен билбейт болчумун бул нерсеничи. Апам экөөбүз содада жүрсөк, апам бир айдан кийин деле мисалы үчүн кээ бирлер $200, $300 товарларды деле алып келип туруп возвратка берип коет да. Анан эрдин салып коет дейт. Мен айтам, апа, минус болот деп. Бизге зыян болот, алып берсең дейт. Ошол клиент менен мамилеси жакшы болот биринчиден. Анан ошол возвратыны 1-2 күн ичинде кайра сатып берет да. Жанагынычы. Анан мен ошол базардан түшүнгөм да, возврат бул жакшы нерсе экен деп түшүнүп, адамгерчиликке дагы жакшы экен деп анан барып бир аз кичине түшүнүк болуп, бир аз илим алып, кичине түшүнүк болгондон кийин анан бул туура нерсе экен деп ошону түшүнүп баштагам да. Бул темадан чыгып кеттик окшойт да. Кээ бир адамдарга туура келбей калышы мүмкүн, кийим, же ал ойлогондой болбой калышы мүмкүн деген темаларга ылайыктуу да. Кийген чагыда делечи, ал муктаж болуп калышы мүмкүн акчага. Акчага муктаж болушу мүмкүн. Келгенде аны кабыл алып коюш керек. Баягы кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, возврат бул туура эмес го, биз берип атабыз го, ал кийип тур го, же болбосо мындай кылып тур. Ар кимдин өзүнүн ою. Баягы дечи, ал кааласа алсын, кааласа албасын, бирок алса жакшыраак. Мен оюм, алса жакшыраак. Ошол сооп дегенде өлчөмү барбы анын? Мисалы мындай сооп болот экен деген ошол сахабалар. Өтө чоң, мен точно билбейт экенмин. Толук мен деле өтө илимдүү эмесмин. Илим мындай бир жерде окуп, бир жерде жүрүп алган эмесмин. Бирок чоң, өтө чоң ата-эненин тарбиясынан келген экен да. Бул ошол жактан келген да. Алып коер балам деп, адамгерчиликке көчүп. Апам бир дагы товарды баягында алып арка кайтарган эмес да. Ар дайым алган. Только алган да. Мисалы үчүн бизге деле возврат келсе, мен айтам ишчилерге, Эрис байке бул мындай кийип коюп тур, алып кое бергиле депчи. Мен айтам, возврат деген бизде бар, 100% депчи. Соода саттыктан, бизнестен чөйрө неме болуп калды го. Понятие келип калды го. Ошол кимдин тараптан, ата тараптанбы же апа тараптанбы? Анализ боюнча. Соода саттыктан апам дагы атам дагы ошол соода саттыкта жүргөн үчүн мен ошолордун колунда жүрүп үйрөндүм да. Экөө бирдейби? Ооба, экөө тең ошол базарда болгон үчүн ошол биздин эмелерибиз дагы тагаларым деле ошол тагаларым да көп. Тагаларым бардыгы мындай спортсмен, өтө мындай жакшы жүргөн мындай акаларым да бардыгы тааныйт мына өзгөндө эмелердечи. Анан ошол тагаларымдан мындай ошолордун акыл насаатын угуп эле, ошолордун мындай калтагын жеп эле чогулбуз да кичинекейдечи. Алла ыраазы болсун. Аларды көргөн сайын рахмат айтам да азырчы. Чынындачы. Ошондо жаман көрсөм дагы. Ошондо жаман көрсөм да мен кетем, мен бул айылда болуп жашабайм мен деп эле. Ушундай учурлар болгон да. Бирок азыр рахмат айтам ошолоргочу. Чын. Мындай барып жүзүнө рахмат айта албасам дагы өзүм ичимен Алла ыраазы болсун, мен ушинтип эме кылган экенсиңер деп айтам да. Менин бул бүттү го деп ойлойм, сонун болду. Машина. Жеке нетворкинг мен продвигать этип жүрөм азыр. Нетворкинг деген бул адам менен карым катнаш түзүү. Эртең келечектеги бир чогуу кыла турган проекттерге, чогуу боло турган бир жумуштарга бир мындай айтканда жардам кылып коюу же жардам күтүү деген маселеде да нетворкинг. Жөн эле отуруп чайлашыш ал бир тема. Экинчи тема нетворкинг бул иш кылган адамдардын чөйрөсүн көбөйтүү. Негизги максат. Ошодон бир суроолорду айтайын. Кыргызстанда мен барып таанышкым келет, бирок азыр мүмкүнчүлүгүм болбой атат, же таанышкым келет эле барып колун кармап сүйлөшүп отуруп, ошонун акылын уккум келет деген инсан барбы? Эрниске. Менде мисалы спискте көп. Кыргызстанда болбосо дүйнөлүктөн келди. Потому что медийный адам бардыгы менен таанышпаган. Ошон үчүн кыйын го дейм. Биз ошол мына адам менен деп деле эме кылбайм. Мен эгерде мага бир нерсе керек болсо, бир нерсе бир маалымат алгым келе турган болсо, мен чалам сразу элечи. Ошол адамга баягы мындай ойлонуп, кызаат болбой эле сразу эле чалам мен. Чалып эле аке кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарың жакшыбы? Ама анткени ал мусулман да. Ал деле мусулман. Адам жүзү ысык болот. Мисалы үчүн Билим Айнаев акебиз бар го. Акебиз менен деле булга азыр жакшы элебиз, жакшы таанышпыз. Мындай мурда Инстаграмдан лайк басып, бир аз голосовой эме кылып таанышып сүйлөшүп жүрчүк. Анан кийин бир эме болуп чалдым да мен, канча жыл болуп калды. Чалып ошол бир кеңештерин сурагам. Рассрочка боюнча алар күчтүү го. Ошо рассрочка кандай кылса болобу деп анын өзүнүн от души советин айткан да. Ошондой эле өзүбүздү чектеп албашыбыз керек да, бул адам жогору адам депчи. Бардык адамдар бирдей.
мисалы үчүн Алланын астында баардыгыбыз бирдейбиз. Сиз дагы биз дагы баардыгыбыз бирдейбиз. Ошон үчүн адамды чектеп албаш керек да, баардыгына эле барып эле айтып, өзүң эмен болсо, өзүнүн жүрөгүндө болсо ал душ айтат, болбосо айтпайт. Ошондой да. Жокчун. Ол жооп бере элек жатып эле биякта ойлоно бербеш керек, ал кабыл албай койсо эмне кылам? Антип ойлонуп, өзү адам өзүн чектеп албаш керек да. Биз деле ошентип эле келдик, туура ниет менен, бирок кичине подходдор менен кылып кое беребиз да. Бизче жөнөкөй эле келип туруп эле бирдемке сураш, бирдемке жүр видео тартабыз деш неудобный го негизиненчи, ошого кичине аккуратныраак подход. Мен экинчи суроо. Нетворкинг ушул убакка чейин болду да эми бир адамдар мененчи. Мисалы бир адам менен барып тааныштың, жакшы мамиле түздүң, ошонун артынан бир ишиң алдыга кетти. Бир проектиң алдыга кетти. Ошондой учурлар көп болобу? Ошондой негизи адамдын ар бирибиздин жашообузда бир эле звонок же болбосо бир эле сөз өтө бир чоң адамдын оңго же солго буруп салышы мүмкүн да. Адамды өтө бир астыга талчок кылып салышы мүмкүн. Же болбосо өтө аркага тартып салышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай эме кылыш менин жашоомдо болгон андай нерселерчи. Мисалы үчүн ушул костюмду эле чоң эмеге чыгып атканда, масштабка чыгып атканда ба акебиз дедим го. Ошол акебизге жолукканда ал акебиз мага өтө чоң себепчи болгон да. Ушул чоң расширение болушума, эми ал деле өзүнө дагы сабак алды, нормаль сабак алды, мен дагы сабак алдым. Ошон үчүн эме кылыш керек. Нетворкинг керек нерсе керек, значит. Ооба, керек. Көрдүңөрбү? Бул обязательно керектүү го дейм бул. Мисалы үчүн жана Максат деген акем бар деп айтып бербедим. Ал деле акебиз Алла разы болсун, мен өзүмдүн мындай устатым, агайымдай эле көрүп калдым да, болбосо өтө мындай көп деле сүйлөшкөн жокпуз, аз эле сүйлөштүк. Мен ошонун сөздөрүн до сих пор мындай эсимде да. Ар бир сүйлөгөн сөзү бардыгы эсимде. Мындай алып жүрүшүң керек, мындай кылышың керек депчи. Болбосо өтө деле көп болгон жок ал акебизге жолукканыбызгачы. Мощно. Негизи нетворкинг дегендин түшүндүрмөсү нетворкинг деген сөздөн чыгат да. Таанышуу, жумуш кылуу. Таанышуу, жумуш кылуу дегенден да. Азыр мисалы биз экөөбүз тааныштык. Бир алдыда бир максаттар болуп калса, мана ассаламу алейкум мындай керек болуп атат. Же болбосо мен чалып туруп ушундай керек болуп атат, каерден кылсам болот, канча жолугушсам болот деп, ошентип бир пайда болгон кичинекей бир мамиленин артынан бир жумуш бүтөт да. Обязательно. Ошого бул керек нерсе бул. Кыргызстан деле өзү кичинекей эле жер. Өз мындай бир чалышсаң таанышып кала турган нерсе да, бир Америка эмес, Россия эмес. Ошон үчүн жаш ишкерлер дагы, биз деле жаш ишкербиз го. Чоң ишкерлер дагы бир мындай бири менен байланышта болсо деген оюнда мендечи. Байланышта болсо, чтобы алдыга басып аткан кадамдарындагы ошибкаларын сурап алса айтып коет. Ооба. Же болсо тыйын керек болгон жерде инвестиция кылып коет. Же бир подсказка кылып коет, себептерин кылып жасап коет. Оңоюраак болуп кетет да наркаданчы. Адам өзүнүн акылдуу адам менен, өзүнүн күчтүү адам менен постоянно мындай совет сурап, өзүнүн мнениясын алмашып туруш керек да. Мисалы үчүн биздин көрө турган жерибиз 100 000 сом болсо, анын көрө турган жери $1 миллион может. Туурабы? Ал биз көргөн нерсени, биз өткөн нерсени давно өтүп койгон. Может. Биз астында нелерге душар болобуз, нелерди көрөбүз, ошонун баардыгын айтып турат да. Мындай кебирк нерселерди эми баарын айтпаса дагы кебирк нерселерди айтат да. Бизге пайдалуу нерселерди айтат. Ошон үчүн бул нетворкинг деген нерсе бул ар бирибизге эле керек го дейм. Мощно. Биз менен Эрнис болду. Өтө жөнөкөй инсан деп эле айтайын сразу эле. Ушул жерде азыр жаңы проект кылып ачып атыптыр. Колдойбуз обязательно. Мен Бишкекте болом. Иншалла көп көрүшүп чайлашып турайлы. Иншалла. Рахмат чоң. Силерге, жамаатыңарга да чоң рахмат. От души. Мындай кыргыздын керегине жараган мындай мыкты ишкерлерден болуп буюрса. От души. Кыргыздын менмин деген жаш ишкерлерден болуп. Иншалла. Жүрө бергиле, иншалла. Биргеликте. Аллага аманатсыңар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Хейтерлерге салам деп.